Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү тарбиялык саатты баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы улуу жеңишке 75 жыл. Сабагыбыздын максаты силер улуу ата мекендик согуш тууралуу кыскача маалымат аласыңар жана согушка катышкан ардагер аталарды сыйлоого, урматтоого үйрөнөсүңөр. 75 жылдыгына арналат. Рашид Жаңгазиев атындагы Жалпы орто билим берүү мектебинин 5-В класстын окуучусу Жеңиш Ага өзүм. Тептеш жаткан элиме душман келип кол салды. СССРдин жеринде кандуу согуш башталды. Өз балдарын көз жаш менен өлүмгө узатышты ыйлап сыздап энелер. Курман болду, баатыр болду нечендер. Жашасын деп бизди ушул өмүрдө кан согушка апаларда барышкан. Өмүрлөрүн туба келге салышкан. Жолборс жүрөк жоокерлердин жарааттарын таанышкан. Танк алдына тайманбастан барышкан. Эл жер үчүн душман менен атышкан. Эч тайманбас биздин баатыр аталар элибизге жеңиш менен кайтышкан. Биз турмушка аталардан кеч келип, тээ батыштан согуш отун кечпедик. Аталар төрөлө элек биз үчүн. Кала берди танк алдында тепселип. Биз турмушка агалардан кеч келип, тээ алыстан адам кадан кечпедик. Агалар жаралы элек биз үчүн. Кала берди бомба астында тепселип. Биз турмушка тээ батыштан сезбедип. Турат бүгүн бардык жерде эстелик. Гүл ордуна койдум ошолорумду, аталарды, агаларды эскерип. Эми азыр болсо улуу ата мекендик согуш тууралуу кыскача маалымат бере кетели. Улуу ата мекендик согуш дүйнөлүк экинчи согуштун маанилүү жана чечүүчү бөлүгү. Бул согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан. Алардын 150 миңдейи орден жана медалдар менен сыйланган. 29 адам Данк орденинин толук ээси, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры аталган. Ага 70 өлкө катышып, 110 миллион адам тартылган. Анын 62 миллиону курман болгон. Экинчи дүйнөлүк согуштун чыгышына дүйнөдөгү ири державалар ортосундагы идеологиялык жана экономикалык карама-каршылыктардын көчүшү себеп болгон. Кыргызстандан Чолпонбай Төлөбердиев, Дүйшөнкул Шопоков, Панфилов, Дмитриев, Фурцев, СССРдин баатыры сыйлыгынын ээси. Бүгүнкү күндө 9-майда улуу жеңишке 75 жыл толмокчу. Улуу ата мекендик согуштун баатырлары. Аттанган туулган жер үчүн, аттанган кутман эл үчүн, гүл коюп эскер ыйлаба, уулуңар жоокер эл үчүн. Жан берип кандуу кармашта, кайткан жок кайра батыштан, эстелик болду эм алар, түбөлүп оттой жанышкан. Тосуп таңды атаарда, узатып күндү батарда, түбөлүк тирүү турушат, уулуңар бизден катарда. Эч ким эч качан унутулбайт. Шуну менен биздин улуу жеңишке 75 жыл темасындагы тарбиялык саатыбыз аягына келип жетти. Саламатта калыңыздар.